Ошол бул дүйнөгө келгенден кийин ошол өлчөм ичер суубуз, көрөр күнүбүз, жашообуз бүткөндө 1 саат алдыга же 1 саат арткага жылбайт. Аны биз өлүм деп атайбыз. Жашоодо ушул күндөрүбүз өтө баалуу болот Кудайдын алдында барганда. Ошон үчүн урматтуу ажапалар, ажаталар ушул жерде дуа кылат. Менин балам хафиза болсун, кызым. Балам хафиз болсун. Карыя болсун. Сенин Кураныңа кызмат кылсын Раббим. Деп зурриятыбызга дуа кылат. Унутуучубуз. Бирок Аллах эч качан унутпайт. Сиздин захири дагы, батини дагы, жашыруун ачык дагы кылган жакшылыгыңызды Аллах Таала өзүңүзгө кайтарат. Урматтуу туугандар, бул умра ибадатында башка жерлерде болбогон, башка жерлерде табылбаган бир ибадат бар. Ал ибадат ажылыктын дагы, умранын дагы рукуну болгон, фарызы болгон бул таваф ибадаты туугандар. Таваф ибадаты жер бетинде жападан жалгыз бир ибадат. Башка жерден бул таваф ибадатын таппайбыз. Балким башка жерден жамаат менен 5 убакыт намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү амалдарын аткарышыбыз мүмкүн да. Бирок кыблабыз болгон, жер бетиндеги эң алгачкы курулган Аллах Тааланын үйү болгон Кабатулланы зиярат кылуу ибадаты башка жерден таппайбыз тууган. Аллах Тааланын үйүн таваф кылууну жараткан өзү буйруган бизге. Албетте анын ажыр сообу дагы өтө чоң. Худуд харамдын худуду ошол Меккеге кирип атканда мына ихрам байланып чегарадан өтүп атканда ихрам менен өтүш керек. Ал эми ушул Мекке шаарына кирип атканда өзүнүн чегаралары бар. Ошол Жебрейил периште тарабынан Ибрахим алейхиссаламга эң алгач көрсөтүлгөн болсо, кийин сүйүктүү пайгамбарыбызга Жебрейил алейхиссалам тарабынан периштелердин мырзасы болгон Жебрейил алейхиссалам инсандардын пайгамбарлардын мырзасы болгон сүйүктүү пайгамбарыбызга ошол чегараларды көрсөткөн. Ошол чегарадан киргенден кийин эле атмосфера өзгөрөт, биздин амалдарыбыз дагы өзгөрөт. Кантип? Ар бир аткарган жакшылыгыңыз 100 000 эсеге айланат. 100 000 эсеге айланат. Мекенибизде бир жакшылык иш кылган болсок, албетте өзүнө жараша пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям белгилеп кеткен ажыр сооптор бар. Мисалы Куран окусаңыз ар бир харфына 10 сооптон берилет дейт. Туурабы? Жамаат менен намаз окусаңыз 27 мартаба ажыр сооп алсаңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тарабынан дагы белгиленген ушул ыйык чегарадан өткөндөн кийин 100 000 эсе сооп жазыла берет. Мисалы Кыргызстанда бир жакшылык кылдыңыз, ошол жакшылыкка 10 сооп алдыңыз. Бирок ошол жакшылыкты ушул жерге келип аткарсаңыз 100 000 эсе аласыз да. Ал жакшылыкты 100 000 эсе Кыргызстанда аткарыш үчүн балким бир адамдын өмүрү жетпей калышы мүмкүн. Бирок сиз менен бизге Кудай Таалам ушундай бир мүмкүнчүлүк берип атат. Ошол чегарадан киргенден кийин сиздин ар бир кыймыл аракетиңиз, жакшы ниетиңиз, амалдарыңыз, ибадаттарыңыз, дуаларыңыз, кайрымдуулук аткарган иштериңиздин бардыгы 100 000 эсеге айлана берет. Намазыңыз дагы 100 000 эсе, жакшы сөзүңүз дагы, ассаламу алейкум деп бир жылмайып коюу дагы, бирөөгө жакшылык кылуу дагы, негизинен аткарган ар бир жакшы амалыңыз 100 000 эсе сооптор айлана турган жер. Мына ушундай мүмкүнчүлүктү сиз менен бизге Кудай Таалам тагдырыбызга жазып, эй пендем, кел деп конокко чакырды. Аллахтын ошол коногуна моюн сунуп, лаббайк Аллахумма лаббайк деп биз бүгүн келип, ыйык ибадатыбызды аткарып, сүйүнүп отурган мезгилибиз. Албетте көп жаратканга шүкүр айталы, жаратканга ыраазычылык билдирели. Бул сапар ушундай бир сапар, урматтуу туугандар, бул сапар адамды оңдой турган сапары, оңолуунун сапары. Адам башка жерден оңолбошу мүмкүн, бирок бул Мекке шаарына келгенде ибадаттын фазилаты ушундай, адам оңолот кадимкидей. Анын жүрүм туруму оңолот, анын мамилеси оңолот, анын ибадаты оңолот. Мына биз ушундай мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, бүгүн ыйык жерде сиздер менен биргеликте ушул умра ибадатын аткарып, сүйүнүп турган бир мезгилибиз. Жашоодо ушул күндөрүбүз өтө баалуу болот Кудайдын алдына барганда. Ар бир инсан
Kudayımдын taqdırına Kudayım ölçöm жазган да туугандар. Энебиздин курсагында 120 күн болгондо 4 ай. 121-күнү Кудай Таалам ошол тагдырыбызга өлчөм жазат. Бул дүйнөгө келгенден кийин канча жыл жашайсыз? Ырыскынын өлчөмүн жазат. Ошол ырыскынын өлчөмү, жашоонун өмүрдүн өлчөмү тагдырыбызга 121-күнү жазылат да. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Allah Taala айтып атат, ошол өлчөмдү биз 121-күнү эненин курсагында 4 ай болгондо жазабыз. Ошол бул дүйнөгө келгенден кийин ошол өлчөм ичер суубуз, көрөр күнүбүз, жашообуз бүткөндө 1 саат алдыга же 1 саат арткада жылбайт. Аны биз өлүм деп атайбыз. Албетте ар бир инсандын тагдырына Кудай Таала муну жазган. Биз мусулмандар аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахир кадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи таала вал баъсу баъдал маут хаккун ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деген ушул ыйман келмелерине ыйман келтиргенбиз. Ошонун ичинде өлгөндөн кийин кайра тирүүлүүгө ыйман келтирген пенделербиз. Өлүмдү жокко чыгарбайбыз. Демек Кудайым тагдырыбызга жазган өлчөм узун болсун. Жашооңуздарга Кудайым береке берсин. Бирок эртели кеч баары бир пайгамбарлар дагы кеткен, улуу сахабалар дагы кеткен, улуу олиялар дагы кеткен, ата бабаларыбыз кеткен жерге ахиреттин биринчи эшиги болгон кабыргада биз да барып жайгашабыз. Яумул хашр деп коебуз. Өлгөндөн кийин барзах аламынан кийин ахирет, ахиретте махшар майданы. Ошол махшар майданына барып, ушундай саф болуп тизилип турганда Allah subhanahu wa ta'ala her bir pendesini ya ibni Adam, ey adam ulu gel. Ben sana 70 yıl ömür verdim. Anın içinden 12 yılda alıp koyat. Balagat yaş. Kalgan ömürdü Allah'ım her bir saniye minut surayt. Kana kaysil jaka jumşadın? Kanday kılıp ötkördün ömürüңdө? Dep surayt. İnsandı Allah jaratkandan keyin kiramen katibin Эки желкебизде периштелер бар. Оң жактагы периште сооп амалыбызды жазса, сол жактагы периште күнөөлөрүбүздү жазып турат. Биз инсан өлгөндөн кийин ошол китепчелер жабылат. Ошол күнү, махшар майдан күнү Аллах өзүнүн китебин өзүнө бергиледи. Автору ким болот таксырлар? Автору биз болобуз. Икра китабек. Аллах буйрук кылат. Кана эми китебиң ачылды, кана эми окуп бер. Бул ааламда эмнелерди аткардың, кайсыл иштерге жетиштиң, кайсыл ниеттер менен кандай иштерди аткардың. Фамен яъмал мисқала зарратин хайран яра, ва мен яъмал мисқала зарратин шарран яра. Аллах Кур'анда кыпынчалык болсо дагы дейт. Бир будайды таксыларым, тафсир алымдар айтат, бул жердеги зарра. Бир будайды алгыла, бир будайды алып туруп, курч бычак менен ошону миңге бөлгүлө дейт. Миңге бөлгүлө. Ошондо көзгө көрүнбөгөн кыпын деп коебуз, кыпынчалыкта кыпын пайда болот. Ошондой кыпынчалык аткарган жакшылыгың болсо, мен өзүңө кайтарам дейт. Анын автору сенсиң. Намаз окудуң, орозо туттуң, зекет бердиң, ажылыкка бардың, умрага бардың, кайрымдуу иштерди аткардың, негизинен жакшылык амалдарды аткардың, кыпынчалык болсо дагы мен өзүңө кайтарам дейт. Мына ошол кезде Аллах икра китабек. Кана китебиң ачылды, 70 жыл жашадың, эмне иштерди аткардың, эми окуп бергин. Ошол кезде таксырларым, Аллага касам ичип айта алабыз, сиздер азыр ыйык жерде ушул умра ибадатын аткарган мезгилиңиздер, убактыңыздар сыймыктануу менен окуп бересиздер. Сыймыктануу менен. Мындай бир кубаныч менен ошол жерде ушул амалдарды аткардым. Я Раббим, таваф ибадатын аткардым, саи ибадатын аткардым. Могул жерде Кур'ан тилаваттарын, могул жерде зикир кылдым. Ар бир кадамыңыз, ар бир жер сиздерге иншалла шафаатчы болот. Күбөчүлүккө өтөт. Эй Раббим, ушул жерде ушул пендең намаз окуду эле. Ушул жерде ушул зикирди тартты эле, ушул амалдарды аткарган болчу мен күбөмүн деп күбөчүлүк өтөт туугандар. Ошон үчүн азыркы ушул умра ибадатында жүргөн 14 күн болобу, 21 күн болобу, канча күн жүрсөк, ушул сааттар, мүнөттөр, убакыт биз үчүн өтө баалуу туугандарым. Ошол күнкү
Haşr майданында китебибизди окуп атканда ушул күндөрдү биз сыймыктануу менен Алланын астында амалдарыбызды айтабыз, сыймыктануу менен турабыз. Эми ушунчалык мүмкүнчүлүккө карап келдик. Урматтуу менин туугандарым, агайын туугандар, аталар, апалар, бул жерде ар бир секундту, ар бир убакытты туура пайдаланалы. Эми ушул жерде мен диний кызматкер катары, урматтуу аталар, апалар, сиздердин аткарып аткан жакшы амалыңыздарга мен токтолуп кетейин, баса белгилеп кетейин. Азыр Кыргызстан мамлекетинде Кудайга шүгүр 4000ден ашуун мечиттерибиз бар. 4000ден ашуун. Бул союз мезгилинде алымдарыбыз айтат, 24 эле мечит болгон дейт. 24 эле мечит болгон. Анын ичинен бир 12ге жетпеген жума мечит болгон дейт. Азыр бүгүнкү күндө 4000ден ашуун мечиттерибиз бар. Анын ичинен 1552 жума мечитибиз бар. 200гө чукул диний окуу жайларыбыз бар. Мына мунун бардыгы дин чөйрөсүндө ушундай бир жакшылыктарга жетишип атабыз. Эми ушул жакшылыктарыбыз дагы көбөйүш үчүн, ажекелер, жакшылыктарыбыз дагы көбөйүш үчүн дагы ушул жакшылыктарды биз келечек урпактарыбызга жакшы жеткириш үчүн Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы мечиттерде кызмат кылып аткан имамдарды колдойлу деген максатта атайын иш план түзгөнбүз. Себеп дегенде мечитте иштеп аткан, айылда иштеп аткан диний кызматкерди биз бүгүн колдобосок, бизге ошол дамлаларыбыз, имамдарыбыз, устаттарыбыз диндин баалуулуктарын, динди жеткирүүдө ошол устаздарыбыз себепкер болот. Кызматтарын аткарып келатат. Ошол устаздарды, дин кызматкерлерди колдоо максатында биз атайын ушул умра ибадатын кызмат кылып аткан штаб менен, фирма менен, устаздар менен, ажы башчылар менен биргелешип, бизде азыр 4000ге чукул имам дамылаларыбыз бар. Бир туугандар, араңыздарда эми дамыла болуп иштегендер болсо керек, же тууганы болсо керек, молдекелерибизден Алла разы болсун. Дин кызматкерлерибизден Алла разы болсун. Себеп дегенде балабыз төрөлсө кулагына азан айтат. Туурабы? Балабыз динибизди жашоодо бизге динибизди үйрөтөт. Ошол балабыз же кызыбыз бой жетсе никесин кыят. Жакшы сөздөрүн, насихаттарын айтат. Колдон келишинче коомго динди жеткирүүдө эң чоң ролду дамылаларыбыз аткарат. Ошол дамылаларыбыз убактысын башка нерселерге бөлбөстөн толук кандуу ушул жамаат менен болсун, 5 убакыт намазды мечитте жамаатка окутсун, дин шариятты элге журтка үйрөтсүн, умрага бараткандарга, Кудайым буйруса мына ажы башчылар менен, устаздар менен сүйлөшөбүз. Умрага аттанып аткандарга ар бир мечитте сабактарды уюштурсун. Ошо умра кандай аткарылат? Кайсы сүрөлөрдү жатташ керек, кайсы дуаларды жатташ керек? Ошол жаатта дагы биздин диний кызматкерлерибиз бизге иншалла келечекте кызмат кылып берет. Азыр Кудайга шүгүр, биздин мамлекетибизде жаш кадрлар жетишип калды. Четтен, өзүбүздүн диний окуу жайлардан окуп бүткөн кадрларыбыз бар. Мына жакында эле биз муфтият атайын резерв кадр базаны түзүш үчүн жарыя кылдык. Илимдүү, билимдүү, коомго чыныгы ханафийлик жолдо кызмат кыла турган кадрларды алып келели деп атабыз мечиттерге. Бирок ал имам келгенден кийин туугандар, ал имамды биз колдошубуз керек. Анын жок дегенде айлыгы болуш керек. Ал ошол башка жерге муктаж болбой, мечитте отуруп, мечитке келген жамаатка динди үйрөтүп, ошол айылдагы мусулман бир туугандарыбызга динди жеткирүүдө кызмат кылып берсин деген максаттар менен атайын иш план түзгөнбүз. Алла разы болсун, журт башчыбыз мына Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен, ажы башчылардын колдоосу менен, өзгөчө сиздердин колдооңуздар менен ушул имамдарга айлык маселесин берүүдө атайын бир программа түзгөнбүз. Ошол программаны эмне максатта колдонуп атабыз, сиздерге ачык айкындуулук менен жеткирип коюу биздин милдетибиз туугандар. Сиздер билишиңиздер керек. Бүгүнкү күндө имамдарыбыз айына 8000 сомдон айлык алып атат. Бул сиздердин колдооңуздар менен. Эми 8000 сом дагы айылдагы иштеп аткан имамга жетпейт. Келечекте ушул орозодон кийин иншалла ниет кылып атабыз туугандар, сиздердин кайрымдуулук иште жардам берүүнүн аркасында
иншалла келечекте ошол айлыкты 20 000 сомго чейин чыгаралы. Имамдарыбыз айылда отурсун, умрачыларга, ажыларга, жамаатка, жаш балдарыбызга Куранды, тилаватты, динди үйрөтсүн деген максатта ушул методика менен биз азыр ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп жатабыз. Ушул ишке, Кудай жактырган ишке, жакшылык соопко, кайрымдуулук ишке сиздер салымыңыздарды кошуп атасыздар. Ачык айкындуулук болуш үчүн мына Алтынбек ажекебизден Алла разы болсун, ажы башчылардан Алла разы болсун. Мына жакында эле биз атайын келишим түздүк. Сиздердин ар бир каражаттарыңыздардан мисал айталы, мисалы 100 сомдон 8 сом. Мына мисал алалы, 100 сомдон 8 сом имамдарга поддержка берип атасың. Сафарга чыгып атканда хам ихсан садака, хам имам дамлага поддержка берип атасың. Ошо диний кызматкерлерге айлык болсун, жардам болсун деген кайрымдуулук садаканы сиздер чыгарып атасыздар. Ошол сиздердин кайрымдуулугуңуздар менен биздин имамдар иншалла ишмердүүлүгү жанданат. Жана жогоруда айткандай сиздер сапарга чыгып атканда садакаңыздарды берип, кайрымдуулукту аткарып, ибадатым кабыл болсун, аман эсен барып келейин деп туруп, имамдарга колдоо көрсөтүп келдиңиздер. Азыр ушул жерде турган бардыгыңыздар биздин Кыргызстандагы 4000 имамдын айлык алуусуна салым кошуп келдиңер. Мындайча айтканда, кайрымдуулук ишин аткарып келдиңер. Кудайым кут кылсын, Кудайым кабыл кылсын. Ошол имамдарыбыз иншалла келечекте дагы бизге умрага бараткандарга, ажылыкка бараткандарга иншалла сабактарды уюштурат, сабак берет, жаттатат, үйрөтөт иншалла. Алла таалам бардыгыңыздардан разы болсун. Мына ушундай абалда биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы бүгүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп келатабыз. Ошол имамдардын атынан, муфтияттын атынан ажы башчыларга, устаздарга жана сиздерге мен терең ыраазычылык билдиремин. Мына ушундай ыйык жерге келип калып, мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мусулман бир туугандарга келип дидар көрүшүп, ушул аманатты дагы айтып коеюн деп, андан сырткары бардыгыңыздарды куттуктап коеюн деп алдыңыздарга келип отурабыз. Алла таалам жүзүңөрдү жарык кылсын, ибадатыңарды кабыл кылсын, аман эсен сак саламат эли журтка, урук туган бир туугандарга, неберелердин астына, жора жолдош достордун, жамааттын астына жакшы сак саламат жетип алыңыздар. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدهار هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألوان وأطيار عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار